Баткен шаарында каналдагы сууга агып бара жаткан баланы жол кайгул кызматкери Аскар Токуев куткарып калды. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу Феруза Ашимбаев билдирди. Баланы суунун агымы алып кетип, милиция кызматкери баланы каналдан алып чыгып, ата-энесине өткөрүп беришкен. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жандагы кунгуроочуну да баса кетиңиздер. Каракол шаарындагы мал базар көчөгө чейин чыгып, жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратууда. Бул тууралуу Каракол шаарынын тургуну билдирди. Анын айтымында, Каракол шаарындагы мал базарда башаламандык орун алып, ага эч кандай чара көрүлбөй жатат. Каракол шаарындагы мал базар көчөгө чейин чыгып кетти. Мал базарга батпагандар көчөдө эле соодасын жүргүзүп жатышат. Бул жакта дайыма тыгын жаралат. Мындан улам шаар тургундары элдан тегирменине бара албай жатышат. Андан тышкары көчө малдын калдыктарына, таштандыларга толуп кеткен. Эски базар Караколдун ортосунда, ал эми жаңы базар шаар четинде жайгашкан. Ал жака эл барбай жатат. Бул эски базарды жабыш керек. Анткени өтө эле башаламан болуп кетти. Бул маселени жергиликтүү бийлик укпай жатат. Шаардык бийлик буга чара колдонуп, көйгөйдү чечип берүүсүн суранабыз дейт Каракол шаарынын тургуну.